Ардактуу теле көрүүчүлөр, биздин эфирдик сапарыбыз дагы да болсо алга карай уланат. Албетте биздин кезектеги конокторубуз дагы студиябызга башпакты. Келиңиздер, сиздер менен тааныштырып өтсөм. Кыргыз Республикасынын Салбурун Федерациясынын өкүлү жана ошондой эле дал ушул федерациясынын кыздардын координатору биздин ардактуу эжекебиз Нуралиева Нурнуска жана ошондой эле дал ушул федерациясынын өкүлү Аяна Кадырбековалар. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер, маанайыңыздар жакшыбы? Абдан жакшы, рахмат берген. Эң сонун алгачкы эле сурообуз, сиздер канча жылдан бери мына ушул өнөр менен алектенип келесиздер? Биз мага 1 жыл болду. Салбурун Федерациясына ушул киргениме, көчмөндөр оюнунан кийин кызыгып киргенбиз. Ошондон бери абдан катуу кызыгып, өзүбүздүн ушул кыздар тобун түзүп, ошо акыркы мезгилдерде ушул жаатуу боюнча машыгып жүрөбүз. Көчмөндөр оюнуна сиз көрүүчү катары барып, ошол жактан кызыгууңуз пайда болуп, андан соң окуп баштадыңыз да энди. Эң сонун экен. 1 жылдын ичинде сиз өзүңүзгө ыраазысызбы? Кандай жетишкендиктерге жете алдыңыз 1 жылдын ичинде? Кудайга шүгүр, 1 жылдын ичинде эми өзүбүз оюнча жакшы эле жетишкендиктерге жетиштик. Себеби дегенде 7 дубандан ар биринен кыздарды алып, ошолорду машыктырып даярдап, кыздар тобун ачканга жана ошондой эле Бишкек шаарынан өзүбүздүн кеңсебизди ачканга жана ошондой эле окуу борборун ачканга жетиштик. Эң сонун. Жаачы болом деп ниет кылып, сиздерге кайрылган кыздар көппү? Жачы, ооба, кызгандар кайрылган. Эң сонун экен. Сиз кандайча келип калдыңыз? Мен өзүм негизи эле кыргыз дүйнөсүнө абдан кызыгып жүрөм. Патриот кызмын десем болот. Мен эжекем Нурнуска Кадыровна өзү чакырып калды. Ага чейин эле мен Салбурун Федерациясынын семинарларына катышып жүрчүм. Эжекем чакырып калды, ушундай бул дүйнөгө аралашкым келеби деди. Мен макул деп, ошондон бери март айынан бери ушул өнөрдө аркалап келе жатабыз. Эң сонун экен. Билесизби, мына жаатуу абдан күчтү талап кылат, физикалык күчтү талап кылат. Анткени күчү жок адам, мен өзүм практика жүзүндө 1-2 жолу байкап көргөм, чындыгында бул жаатта ийгиликке жетүү мүмкүн эмес. Андан тышкары физикалык күчтөнүүдөн тышкары руханий дагы адам баласына азык берет деп биз угуп келебиз. Мисалы, сиз мына ушул 1 жылдын ичинде жаатууну өздөштүрдүңүз, жан дүйнөңүздө кандай өзгөрүүлөр болуп атат? Ошол тууралуу бөлүшүп өтсөңүз. Бизде туура айтасыз, бул күч гана эмес, жана ошондой эле адам өзүнүн оюн, аң сезимин бир жерге чогулта алыш керек. Жана ошондой эле ушул дене мүчөнү кармоонун да үйрөнүш керек. Себеби дегенде бул жаны, жебени сактап, жебени салып туруп, атар мезгилде адам эч бир жеринен жада калса, ушул демин да чыгарбаш керек да. Дем алуу жагын. Өзүнүн ушул аң сезимден баштап дене турпатынан ар бир оюн бир жерге чогултуп, ошол мезгилде гана сен ушул жебени кое берсең, сенин ойлогон оюңдагыдай бутага барып дейт. Аян айым, сиз мынакей жанын дагы бир үлгүсүн алып келипсиз өзүңүз менен. Жип кылы илинбей атайын, бул дагы эбегейсиз чоң физикалык күчтү талап кылат. Бул кандай максатта жана эмнени билдирет? Мисалы, кызым айтып көрсөтүп берсе, бул түркчасы эжеке. Керме деп. Бул кермеси, бул жанын кулагы, бул жиби. Мисалы, жаа мындай турганда көптөр ойлошот да, жаа бул жакка чоюлуп, жиби бул жакка табылат депчи. Бирок негизи эрежеси боюнча мындай. Азыр. Бул дагы өзүнүн техникалык өзгөчөлүктөрү менен тагылат. Мындай кылабыз. Анан күчүбүз топтойбуз дагы. Эң сонун, билесизби, ушул көрүнүштү мен тарыхый тасмалардан көрүп жүргөм. Ал жактан жада калса, айрым мырзалардын дагы күчү жетпейт ушул нерсени илгенгечи. Нурлан, байкап көрөсүңбү деле? Албетте, менин күчүм жетпеш анык болушу мүмкүн. Албетте, мынакей бул жерде дагы бир биздин жаабыз турат. Албетте, сиздерге рахмат, биздин Кыз Сайкал, Жаңыл мырза аттуу энелерибиздин учугун улап келатасыздар. Албетте, кыргыздын учугу кур эмес десек болот. Албетте, мынакей тартканда дагы
мынакей көрдүңүздөрбү? Аябай чоң күч келет. Ушул менен эмнени атса болот азыр мына дал ушул турушта? Эми азыр ушул турушта эми бул Кимди атсам болот деп. эми ходыр жасы деп коет. 38 фунт деп коет. 17 килограмм жүктү алып ыргыткандай да. Ушул кичинекей өзүнүн колуң менен 17 килограмм жүктү алып ыргыткандай. А буну менен эме бар жоктун баарын атса болот. Себеби дегенде бизде мына жебелерибиз муну көрүп турасыздар. Булар учуу болоттон, булар болсо жакшы жыгачтардан жасалат мунусу. Анан ушу эмнени атса деген суроого жооп бериштен да коркуп турам. Бул жана биздин жебени мисалы сиз кайсы жактан аласыздар? Кыргызстанда жашашабы усталар Же өзүңүздөр жасайсыздарбы? Бизде мисалы үчүн бул ушул чет жактан алып келинген жаалар. Тилекке каршы биз окуу борбор ачкан элек, ошол жерде бүт кыргыз жааларын калтырып коюппуз. Бизде Кыргызстанда дагы кыргыз жаасы жасалат. Муну биздин өзүбүздүн президентибиз Алмаз Акунов изилдеп, ойлоп чыгып, анан ушулдан жакшы табигый өзүбүздөн чыккан жана кожадан жана ошондой эле өзүбүздүн баалуу дарактардан жасап. Бул эме канатчалар эмнени түшүндүрөт? Бул канатчалары бизде азыр мен акырын айтып берсем. Ачын канатчаларды биз сырттан алып келгендер эмнеден жасайт билбейм. Бизде мына Кыргызстанда өзүбүз жасаган кадимки эле жанагы эме деп коебуз го, үндүктүн канатынан жасалат. Биздин агайларыбыз. Бул эмне максатта коюлган? Бул учканда, мисалы үчүн, эгерде канаты жок болсо, бул учпай калат. Жада калса бир канаты түшүп калса дагы, бул учуу эмесине өзгөрүү берип коет да, мындай кыйшайып, түз учпай, каалаган жериңе жетпей, ошондой жери бар. Демек бул аэродинамикалык компонент экен, Келиңиздер, мынакей эки түрдүү жебелерди көрүп турабыз. Жыгачтан жана темирден окшойт, Албетте бул жыгачтан жана темирден деп коет. Бул мына биздики, меники азыр учурда мен окуу борборун ачкандыктан ошон үчүн атайын ушул темирден алганмын. Себеби дегенде жаңы келгендер көп эле пайдаланышын билбейт. Булар өзү ушул бир аз болсо дагы сынбасын деген ойдо ушундай заказ берип, атайын ушундайларды алдыргам да. Жыгач чебелер эми көбүнчө биз эми баягы көптөн бери машыгып жүргөндөргө аябай жакшы да. Анан бунун учуусу да жакшы, жыгач чебелердин. Бутага жакшы тийип. Сиз мергенчиликке чыгып көрдүңүз беле? Мергенчиликке чыкканмын, бирок себеби дегенде эмнени аттыңыз эле? кыймылдап, чуркап кетип аткан нерсеге жертип аткыш оңой эмес да. Себеби дегенде биз ушу турган бутага түз жеткизүүнүн өзү деле кыйнамда эмгектүүлүгү талап кылат. Ал эми окуучуларыңыз менен сиздер кайсы жактан практикалайсыздар? Практика кайсы жакта жана эмнени атасыздар? Кандай жерде? Анткени бул кооптуу спорт десек болот. Бишкек шаарынын ичинде борбордо аткаруу мүмкүн эмес. Бишкек шаарынын ичинде азыр биз көбүнчө эле мына Кыргызстанда өзүбүздүн бир жерибиз бар, панорамага жайдын күндөрү, көздүн күндөрү ошол жерге чыгабыз. Анан Кудай буйруп, мына жакында кечээ окуу борборун ачтык. Сиздер да барсаңыздар болот. Биз сөзсүз түрдө келебиз. Анан ошол окуу борбору биз 71-мектеп менен сүйлөшүп, ошол жердеги мектептин балдарын дагы окутабыз деген ойдо кыштын күнү ошондой бир өзүбүздүн кичинекей болсо дагы борборубуз болуп калды. Айна Бекетич, менин билишимче азыркы учурда жаатуу бул олимпиадалык спорттун түрү болуп эсептелет. Келечекте дагы кандай ушундай машыгууларга жана ошондой эле турнирлерге катышуу планда барбы? Албетте. Негизи бул өнөрдү аркалап жүргөндөн кийин сөзсүз бир ийгиликке жетким келет. Аракет кылып жатабыз, буюрса. Ийгиликтин эртегечи жок, аракет кылсаң берекет дейт. Эң сонун. Сиз мага көрсөтүп бербейсизби азыр түз эфирден? Кантип биз туура кармашыбыз керек? Анткени бул жааны кармаганын дагы билбейт экенбиз. Колуңузду мондай кыласыз. Эң сонун. Жебени берсең. Жебени жагына биринчи туура кармайлы. Жебени бул жагынан саласыз. Анын канаттарына карап салабыз. Үч. Канаттары мына бир канат жагы бул жакка келет, эки канат тарабы бул жагына келет. Колуңузду мындай кармаңыз. Анан могу азыр мен көрсөтүп берейин бир. Колду мондай кармап туруп, мисалы үчүн 3 манжа менен. Азыркы спорттун түрү боюнча 3 манжа менен. Бирок илери биздин ата-бабаларыбыз бул мондай бармак менен тарткан экен да. Азыр бизде мисалы үчүн могу эмени үйрөтүп, ошону үйрөнүп калыш 3 манжа менен. Анан болушунча, күчүңүздүн барышынча
Оператор мырза, карманыңыз. Абайлаңыз. Тартасыз. Атабыздан, Кана мен байкап Кой көрөм, мен туура Бирок кылып абайлаңыз, Жүрөт, кой жүрөт. берип желбеңиз. Жатууда эң биринчи бул баягы коопсуздукту сактоо. Канышай бекет жаны кармады, баарыбыз качабыз дейт. Албетте бул Туура кармадым? оюнчук жебе эмес. Кулакка чейин коебуз. Чебердин колунда бул аябай Тартып ичманжа. кооптуу курал болуп Туура, эсептелет. Тартып көрүңүз. Кимди атсам? Абайлаңыз. Эң сонун, негизи туура эле кармалып атат. Туура Колум түз кармадыңыз, турат, Эми дем албай? Дем албай тартыңыз. Тартыңыз. Кой берип жиберчүдөй болуп атам. Анда абайлаңыз. Абайлаңыз. Жакта турган Урмат байкенин ден соолугуна Урмат байке качып кетти окшойт. Албетте мен бул жерде аябай Эң кооптонуп коркуп турдум. Мени атып жибериши дагы мүмкүн эле. Көп. Аяна бекеч келиңиз, ошол кичинекей, назик, мындай арык, мындай татынакай кызга бул оор эмеспи? Мисалы үчүн биздин Канышайыбыз ата албай койду. Ал эми сиз бул мында кандай? кандайча Бул аталат? жактан мисалы физикалык жактан дагы моралдык жактан да күчтүү болуш керек адам. Мисалы чойгонго физикалык жак жардам берсе, ал эми кой берип ушул көздөгөн жериңе атышка бул моралдык жак жардам берет да. Мен үчүн биринчи оор эле болду, абдан үйрөнүш. Азыр буюрса жакшы. Азыр уже үйрөнүп калдык. Эң сонун Азамат, сиздар ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сиздерге ар дайым Кудайым буйруса Салбурун Федерациясы өнүгүп өсө бериңиздер. Сизге окшогон эжекелерибиз бар. Демек биздин келечегибиз бар десек болот. Кудайым буйруса биз өзүбүз дагы сиздерден сак калган аракетибизди жасайбыз. Бүгүн бизде конокто Биздин ардактуу конокторубуз бүгүнкү күндө Салбурун Федерациясынын өкүлү жана ошондой эле ал федерациясынын кыздар координатору Нурнуска Нуралиева жана ошондой эле дал ушул федерациясынын өкүлү Аяна Кадырбековна. Бар болуңуздар. чоң рахмат сиздерге. Жаатканда үйрөнөбүз, алдыга максат койгонду, туура жолду тандаганды үйрөнөбүз. Ал эми биздин программабыз болсо улана берет.